Ушул жылдын 4-октябрында Кыргыз эли Жогорку Кеңештин жаңы курамын тандайт. Өлкөбүздүн келечеги мындан аркы өнүгүүсү парламенттин жаңы чакырылышына келчү депутаттардан көз каранды. Мекеним Кыргызстан саясий партиясынан депутаттыкка талапкерлер 26 сентябрда Мырзаки эли менен жолугушуп, алдыдагы максаттарын айтты. Партияны колдоп жыйналышка келген адамдардын саны да көп болду. Мекеним Кыргызстан саясий партиясына ар кайсы тармакта ийгилик жараткан жаратмандар, чыгаан жаштар топтолгон. Жергиликтүү эл партиядан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер катары аттанып жатышкан Канатбек Маматов, Алтынбек Ташиев, Максат Ибраимов жана Чыңгыз Талиповдорду дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп алышты. Аталган партиядан депутаттыкка талапкер Канатбек Маматов алгач эле ичине толуп турган ойлорун эл менен бөлүшүп, көп көйгөйлөрдү көргөнүн айтты. Бул жаңы жүздөр, таза инсандар шайлоого кетип атат. Мына бүгүн сиздердин астыңыздарга өзгөн боюнча Мекеним Кыргызстан партиясынан аттанып кетип аткан жаш жигиттерди астыңарга алып келдим. Жыйын учурунда партияга ийгилик каалап ак батасын берген апалар да болду. Силерге чын ден-соолук каалайм. Өмүрүңөр узак болсун, рызкыңар болсун. Жараткан Алла колдосун ишиңерди өзүңөрдү. Биз энелер, эжелер, аталар, сиңдилер кара себепчи болойлу. Мен ойлоп атам, жалаң жигиттер колдоптур. Ошо жигиттерим колдосун силерди айланайын. Элиңер үчүн кызмат кылсаңар, энелерден пата алсаңар жаман болбойсуңар. Калк айтса калп айтпайт демекчи жыйынга келген эл партиядан анын ичинен Канатбек Маматовдон үмүтү чоң экенин белгилешти. Айтымдарында алар 4-октябрда өтчү шайлоодо номер 4-катардагы Мекеним Кыргызстан саясий партиясын шайлап колдошот. Мекеним Кыргызстанды мен эмне үчүн шайлайм? Мен бул жаштардын демилгесин көтөрүү үчүн шайлайм. Ошон үчүн мен тааныбайм да азыр көрсөм. Ошон үчүн мен шайлоого чын дилим менен келип ушул баланы Канатты шайлап кеттим, келдим шу жерге. Булардын үй бүлөсүн бардыгын билебиз. Ата-энеси жакшы. Бухгалтер болуп иштеген атасы, апасы да жакшы. Бардык үй бүлөсү ынтымак, жакшы балдар. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы чоң саясатка жаңы гана кадам таштап, биринчи жолу катышууда. Эскилер эсин кетиргендиктен эл жаңы партия алардын ишеничин актайт деп үмүт кылып жатышат. Партиянын артыкчылыктары булар жаштар экен да. Негизинен жаштар экен. Биз мындан мурунку убактарда ошо биз куракты өйдө мурунку даражадагы көп талапкерлерди шайлай берип, анан тажап, ушундай бир эл тажап, жаштар тажап, көрүп атасыңар. Анан ошон үчүн бала чакам бар талаада. Ошон үчүн баягы жаштарды өзүм тандадым да, жаштар керек экен. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы бүгүнкү учурдагы жаштардын көйгөйүн аткара турган Кыргызстандын эң таза, курч, өзгөчө жаштардан куралган партия. Ааламга жол айылдан башталат дегендей, ушул айыл өкмөттөрүн жогорулатып аткан жаш балдар бар экен. Мен азыркы учурда менин жүрөгүм ушул Мекеним Кыргызстан болуп калды да. Бүгүнкү чогулушта менин жүрөгүм Кыргызстан. Сөздөрүнө ишенгенибиз үчүн, Мекен үчүн иштешет деп жалаң жаш балдар экен шайлайбыз. Жүрөгү таза. Eskilerde o kadar girip kulakta jadap bitti. Мекеним Кыргызстан саясий партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Канатбек Маматовдун партия платформасынан тышкары даректүү пландары, жеке ишкерликти колдоо, жумуш орундарын түзүү, тазалык айлыбыз баарыбызга, асфальттанган таза жолдор, социалдык турак жайларды куруу, коопсуздукту бекемдөө, дыйкан фермерлерге колдоо көрсөтүү жана сергек жашоого үндөө, спорт менен машыгуу. Ардактуу мекендеш, өлкөбүздүн келечеги сиздин тандоодон көз каранды.